Гапар Айтиев атындағы көркөм сүрөт искусство музейінде Талас облысының сүрөтчүлөрүнүн пленеринин көргөзмөсү болуп өттү. Эмгектердин арасынан аталган облустан чыккан сүрөтчүлөрдүн тарткан пейзаждарын көрүүгө болот. Уюштуруучулардын бири сүрөтчү Малабек Бутешевдин айтымында пленерге чыгуу идеясы ушул жылдын жаз мезгилинде пайда болуп, ишти июль айынын аягынан августтун башына чейин аткарышкан. Ушундай 7 сүрөтчү чогулуп алып бир өзүбүздүн bir plenер жөнүндө bir ой толгоо болду да, bir жерде bir жакшы чыгармалардан жаратып келсек деген ой болуп. Анан ошол сүрөтчүлөр кайрылуу жасап, кагаз жүзүндө анан кийин өзүбүз мына Алтын альянс жоопкерчилиги чектелген коомго мындай кайрылып көрөлү деп жери болот да негизи. Ошол жерге кайрылып көрсөк, буларга биз кайрылганда bir чети ыраазы болдуктан жок деген жок. Түрдүү курактагы 7 сүрөтчүнүн эмгектеринин бардыгы бул залга батпай калганы да белгиленди. Өнөр адамдары 2 жумага жетпеген убакта Таластын Арал жана Каракол айылдарынын арасындагы жаратылышты кагаз бетине түшүрүшүп, көргөнү келген адамдарга Кыргызстандын кооздугун даана жеткиришти. Кыргыз эл сүрөтчүсү Сүйүтбек Төрөбековдун айтымында Талас сүрөтчүлөр уюму Арал айылын бекеринен тандап алган эмес. Себеби Арал айылында биздин атактуу Сарман Азамбеков деген искусствовед агайыбыз болгон. Ошол айылдан абдан азыркы кездеги мыкты сүрөтчүлөрдүн бири Абдысадыр Турузбек деген өзүбүздүн жолдошубуз болот, ошол жакта иштейт да. Анан ошолор аракет кылып Таластагы жер үйдөгү иштеп аткан компаниянын Алтын альянс деген компания менен сүйлөшүп, алар демөөрчүлүк кылып, биз 7 сүрөтчү быйыл ушу 10 күнгө ошол жака барып сүрөт тартып келдик да. Чыгармачылык эргүү аркылуу элдин турмушун көрсөтүп, Кыргыздын жаратылышын даңазалоо максатын көздөгөн сүрөтчүлөрдүн эмгектери көргөзмөгө келген жаш сүрөтчүлөргө да жагып, жылуу пикирлерди чогултту. Мен тайларым көп сүрөтчү да, сүрөткө окуйт. Мен шыгым бар болуп аткандан академияга да окуп атам, студентмин өзүм. Азыр 9 класста окуйм, 8 класста келгем биякачы. Шарды толук кичине биле баштадым, сүрөттөрдү тартып көп жакшы биле баштадым, билим алып тартып. Бул көргөзмө бул чыныгы бул жоп сүйүүчүлөрдүн көргөзмөсү. Ар бир сүрөттө айылдын деми, айылдын духу, айылдын көрүнүшү чагылдырылган. Биздин сүрөтчүлөргө рахмат, ушундай бир кооз кереметти ушу азыркы жаштарга шаардык элге тартып аткандарына биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Өнөрлөрү өркүнөй берсин, ташкынай берсин. Бул иш-чарага катышкан өнөр адамдары баса белгилегендей, быйылкы күз айлары көргөзмөлөргө бай болду. Ал эми мындай коллективдүү жасалган эмгектер ар бир сүрөтчүгө кайталангыс тажрыйба берип, бири-биринен үйрөнүүгө жол ачары да айтылды.